5 каналдын директору Рахат Сулаймановдун айлыгы 40 миң эмес 55.475 сом. Бул туурасында Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Ильязбек Балташев билдирди. Каналдын жылдык чыгымын Маданият министрлиги мамлекеттин бюджетинен бөлдүрүп берет. Мындан улам министрликтин алдындагы маалымат департаментине каналы чыгашасы туурасында отчет берет. Ал жерде жетекчинин маянасы толук көрсөтүлгөн дейт. Маалымат жана туризм министрлиги мен как раз маалымат жагындамында. Анан аларга акчаны бюджеттен биз бөлдүрүп беребиз. Бөлдүрүп бергенден кийин анын акчанын үнөмдөлүү жагы, ошо сарамжалдуу пайдалануу, максаттуу пайдаланышындагы контролдойбуз. Биздин алдыбызда маалымат департаменти деген бар да. Ошолго отчет берип турушат. Ошоктон алынат биздики дайыма маалыматтар. Телеканалдын каражатын мамлекеттин казынасынан биз бөлдүрүп бергени менен Маданият министрлигинин сунуштамасы жок каналдын жетекчилери алмаштырылат. Андыктан министрлик 1 жылга бөлүнгөн 20 миллион сомду максаттуу пайдаланууга чакырат. Мындан сырткары буга чейинки жетекчинин айлыгы 74 миң сомду түзгөнү чындык экенин айтты. Ошондой каралган, бирок биздин налогторду кармаганда 21% кармалап коюш керек. Анан ал жөнүндө бизде маалымат жок. Анын бухгалтери толук билет да. Ошондон кармалап туруп мындай болушу мүмкүн. Анан ошол эле кезде биздин Маданият тармагындагы китепканачы бир 3,5 миң, 6 миң айлык менен отуруп атат да. Ошол жагы өкүнүчтүү болгондугу үчүн биз тескеп коелу дедик да. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети 5 жана пирамида каналынын бюджети боюнча маселени карап жатып, депутаттар каналдарды жеке жактарга сатууну сунуштаган. Ошондой эле 5 каналдын директору 74 миң сом айлык алары айтылган. Мындан улам Рахат Сулайманов журналисттерге айлыгы 40 миң сомдун тегереги экенин билдирген. Бул маалымат чыккандан кийин Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Ильязбек Балташев Рахат Сулайманов 5 каналга жетекчи болгондон кийин 1 айдын чыгымы 112 миң сомго өскөнүн, тагыраагы буга чейин 1 миллион 26 миң 246 миң болсо, бул сан 2021 жылдын 1 февралынан тарта 1 миллион 139 миң 135 сомду түзгөнүн айтып, каражатты үнөмдөөгө чакырган. Бул боюнча Рахат Сулаймановго байланышканыбызда ал комментарий берүүдөн баш тартты.